Кыргызстандын электрондук медицина тармагын өнүктүрүү жана санариптештирүү багытына арналган долбоорлор жүзөгө ашырылууда. Алардын алкагында Саламаттык сактоо министрлиги менен уюлдук компаниялардын бири менен кызматташып, тараптар меморандумга кол коюшту. Ушул меморандум негизинде Саламаттык сактоо министрлиги жана Мегаком компаниясы меморандум түзүлдү. Ушул меморандум негизинде ушул мобильный тиркемеге онлайн сервис интеграция кылганбыз. Бул меморандумдун ичинде бир гана электрондук кезекке туруу системасын өнүктүрүү эмес, анын ичинде дагы башка ушуга СМС оповещение, СМС жөнөтүү боюнча дагы иштер алып барылат. Андан тышкары ушу лаборатордук маалыматтык база менен жана ковид анализдери боюнча дагы ушу СМС боюнча сүйлөшүп жатылат. Ушу рамках меморандума түзүлөт буюрса. Анан негизи электрондук кезекке туруу системасы 2019 жылы декабрь айында ишке берилген. Бул бүт Кыргыз Республикасынын ар бир баштапкы медициналык борборлорунда киргизилген. Демилгелердин ишке ашырылуусун колдоп келген компаниянын жардамы менен дарыгерлерге жазылууга мүмкүнчүлүк берген онлайн катталуу инновациялык кызматы учурда Кыргызстандын бардык аймактарында иштеп жатат. Бул сервис аркылуу Мега 24, Мега 24 тиркемеси аркылуу Мегаком компаниясынын абоненттери бекер өзлөрүнүн центр семейной медицины деп коет, ошол врачтарга бекер удаленно жазылса болот, аралыкта жазылса болот да. Бул сервис бекер. COVID-19 пандемиясы учурунда Кыргызстандын жарандар үчүн түзүлгөн жеңилдиктин негизинде жарандар эми дарыгерлерге барып көрүнүү үчүн кезекке туруп убактыларын коротуп убара болушпайт. Адегенде мобилдик телефонубузга Мега 24 мобилдик тиркемесин жүктөп алабыз, андан соң анын ичиндеги портал деген бөлүмүн басабыз дагы дарыгерлерге жазылуу баннерин басабыз. Анда бетине мындай болуп жаңы форма ачылат, анын ичине паспорттагы ИННдин номерин жана өзүбүздүн чөнтөк телефонубуздун номерин киргизебиз. Киргизгенде дарыгерлердин узун тизмеси чыгат, мындай болуп, өзүбүз каалаган дарыгерди тандап туруп, мөөнөтүн, күнүн жазып туруп, жазылуу деген баскычын басып коебуз. Анан ошо дарыгерлерге бара берсек болот. Онлайн катталуу кызматы саламаттык сактоо мекемелеринин ичинде көпкө кармалуу учурунда ар кандай жугуштуу оорулардын таралуу коркунучун төмөндөтүүгө багытталып, Кыргызстанда медицина кызматкерлери үчүн ишенимдүү мобилдик жардамчы болууну көздөйт. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.